3-4 күн мурун Акынбаев Белинский көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан Империя пицца кафесинин күзөтчүлөрү тарабынан жаран өзүнүн той күнү сабалган. Буга чейин ушул кафенин күзөтчүсү тарабынан дагы бир жаран сабалган. Баарынан кызыгы эки жабырлануучу тең учурда Бишкек шаарындагы улуттук республикалык ооруканада бир палатада жатат. Окуянын чоо жайын өздөрүнөн бирге угалы. 25-нен 26-сына караган түз болду. Окууну бүткөн 2 жыл болду университет. Группалаштарыбыз баарыбыз чогулуп, как раз 23-ші группалаш кызыбыздын тууган күнү болду. Анан кайпар отмечать этебиз, кайпар отурабыз деп, анан кыздар өздөрү Империя пицца биз барып отурабыз, силер келиңиз деп. Где-то 4 кыз, 3 бала чогулдук. Анан биз да жакшы аябай отуруп жакшы отурганбыз, заказ кылдык, баарын жакшы отурдук, анан бийлеп оттук. Анан ал жерден көп деле ичимдик болгон жок, шампанский болуш керек. Анан биз да тааныш болчу бийледик, анан охраналар келди, кыйкырбагыла. Айтып кыйкырбагыла. Хорошо бийлеп, анан уже саат 1 где-то 11-12 болуп калса керек. 12-де балдарым жумуштар бар эле, кетиш керек деп. Анан бир бала кетмей болду, анан бирөөсү узатып чыкты. Хорошо, анда биз бийлейли. Канча жылдан бери жолукпай, 2 жыл жолукпаптырбыз баарыбыз. Анан 4 кыз, анын арасында жалгыз эле калдым, калгандар ишке чыгып кетти болду. Бийлеп отсак эле бир охрана келди, мен эсимде точно жок да. Мен баягы кыздар менен эле көңүлдүү бийлеп аткам, бирок келип эле урду. Өзүм эштек үчүн турдум, мен урдумбу, урган жокмун эсимде жок. Анан бирок дагы еще 2-3 охранник формачан избышты. Жабылып кетишти. Анан эсиме келсем, туалетте экенмин. Туалетте мен өзүмдүн кыздарым бетимди жууп, ушинтип отур. Анан ошо мен сразу 102-ге чалып, что-то түшүнбөй калдым, эмне болуп кетти. 102-ни күттүк, бир где-то 15-20 мүнөттө келди окшойт. Анан мен сразу айттым, тиги балдарды кармагыла. Ушундай көрүнгөр лицону. Бетим айрылып кеткен болчу. Ошо. Анан избышниктерди кармайын деп тигилер кирсе, берки жанындагы балам келип калды, группалашпаган. Не болду? Дастан ушундай. Кирип караса, уже балдарды качырып өлгөнбү, избышниктер жок болуп калды. Анан мен 102 менен ровдго бардым, заявление жаздым. Анан заявление жазып, номерин калтырып, эртең чалабыз деп койду. Мен үйгө барып, өзүм жалгыз эле жашайм. Квартирага барып, жатып эртең менен көзүм ачылбай калыптыр. Анан эптеп турдум, бет колумду жууп, анан сестренкага чалып, сестренкам келди. Анан уже баш айланып, кан токтобойт бетимден. 2 күндөн кийин бул жактан кан токтоду да. Уже 1 жыл болду жатканыбызга. Дагы эле ошо мурдумда сынган. Буюрса мен ошо дальше барам до конца. Ошо 27-синен 28-ине өтүп той берген да. Үйлөнүү той берип, анан тойдон кийинчи болуп. Ближайший ошо жакта жашайм да. Друзьями решили чуть жарым саат, 1 саат потом. Кто-то предложил из друзей, жакта бар деп. Империя пицца. Акынбаев Белинский кесишине. Көргөн эмесмин, пицца заказывал. Ичине кирсек киши көп экен, анан бийлеп атканбыз, отурганбыз. Мындай автобус калганбыз да, негизи 800 барганбыз, экөө кеткен. Автобус бийлеп атканбыз. Бийлеп аткан жерден мындай узкий круг эле. Я свой, получается, невесту чуть поднял. До этого келди, мы там танцевали, музыку. Акырын бийлегиле, типа, не шумите, да, правильно? Замечал, хорошо, без аз кетебиз, тойдон кийин не намного. Кетебиз, хорошо, деп анан свою невесту приподнял, что там бир СБшник келип эле, сөгүнүп эле, там разный аргандай сөздөр менен баарыбыз сөгүп эле. Сөккөндөн кийин, естественно, мен да кичине чогулгам. Түшүндүрдү, бул менин аялым, эчкимдин аялын көтөргөн жокмун, өзүмдүн аялымды эле көтөрүп койдум. Мындай буквально чуть приподнял. 3-4, по-моему, 2 или 3-4 примерно.
Orada как-то не бешеный такой взгляд был, такой особенно жүрешке де он начал раздеваться, курткасын чечиле өзгөрчү. Ну все, чыктык. Дальше меня по видео көрдүм, видеосын начальник охраны кече көрсөттү видеосын. Ичиндегисин көрсөтпөй койду, как они меня. Так ызы чогуу атканда досуп түртүптүр, а мен дагы карап атканда и меня, получается, вырубили. Что-то сознание потерял. Я не помню. В общем, я так говорил. Аны сураштырсам, этот СБшник өзү как бы провоцировал, да? Как бы биз башка посетитель, башка гостер менен эч ким менен ушкан жокпуз, никому не мешали.